Akırkı mezgilde Kırgızстанга оңолдуу машиналарды алып келүүгө кайрадан уруксат берүү үчүн кыймылдар башталды. Алар арзаныраак түшөт экен. Ал эми 2008 жана 2015 жылы салынган тыюудан жол коопсуздугу көп деле жакшырып кеткен жок. Айрым аналитиктер андай тыюулар жөн гана эки башка соодагерлер тобунун ортосундагы кармаш деп чечмелейт. Жана Европадан авто импорттоп келгендердин лоббиси жеңип кеткен. Ал эми бардык жолдор жана жол эрежелери толугу менен сол колдуу машиналар үчүн ылайыкташтырылганы, алар үчүн кеп эмес. Жана машинени айдоочу оң жакта отурганда өзүн өтө ыңгайсыз сезген дагы алар көзгө илбейт. Андай болгондо кат жазганда дагы солдон оңго дагы, оңдон солго дагы жазууга уруксат берсек болот. Анткени андан билим берүү деңгээли, сабаттуулук көп деле түшүп кетпейт. Анткени ар бир адам солдон оңго дагы, оңдон солго дагы жазып окуганды ылдам эле үйрөнүп алса болот. Андан ары барсак, билим берүү системасын толугу менен жана саламаттык сактоону дагы таптакыр жоюп салсак болот. Анткени эч кандай мектеби же ооруканасы жок эле, биздин бабалар бир кезде каганат да түзбөдү беле.